атып атат пландарын. Элибизде Кулунду каналын казып бүтүрүштү. Суу барды. Эми жаңа айылга көчүңүздөр. Чоң көчөлөр болот, үйлөр салынат. Анан окуучуларга мектеп, балдар бакча курулат, мончо болот. İnşallah. Ушул айтканың боюнча кайрылайын дедим эле сага. Аха. Биздин туугандар, Daha kayaka varasın. биз аз эле элбиз. Ата жайыбыз эле калалы. Исхак келсе айталы. Бизди көчүрбөй эле койсо деп турушат. Анан кокустан өткөндөгүдөй колуң тийбей кетип калсаң, дагы эмне болуп кетет деп мени ойбойума койбой буларды кошуп жиберишти. Туура тага, мен туугандарымдын айткандарын билемин. Билесизби, бул октябрь революциясына чейин Асанбайдын малын жайлоодон айдап келебиз деп сиз мени ээрчитип алгансыз. Ошондо бир жалгыз өрүк дарактын көлөкөсүнө келип эс алдык. Анда тага дарактын ушунча жалбырагы бар экен санадым десем, сиз жерге түкүрүп, кой балам эч кимге айтпагын, эч ким билбесин көз тиет деп. Ошол сыяктуу тага азыр мен бир айта турган сөзүм бар. Бул сөздү дагы эч ким билбеш керек. Аны билсе элдер туура эмес түшүнүп калат да. Өзүңүз билесиз, биз Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы башка боордош республикалар менен чектеш жерлерибиз бар. Эми муну биз зым менен тоса албайт экенбиз. Ошондуктан Лейлек районунун Тажикстанга чектеш жери, мындан ары алсак Баткен району, Кызыл Кыяга чейин, андан ары Кыргызстандын бардык чектеш жерлерине суу чыгарып, элди көчүрөбүз. Ошентип Кыргыздын жерлерин сактап калалы деп атабыз, 1 метр болсо дагы. Баракалла балам. Акылыңдан айдала. Ошондуктан тага сиз туугандарга баш болуп көчүңүздөр эртерээк. Бул жерлер сиздердин жериңиздер.